Түз эфирде Саресе программасы, студияда сиздер менен мен Мурат Жолкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз абалың кандай аймактар деген теманы тегерегенде болмокчу. Ал жөнүндө кенен маалыматты бүгүн бизге Кемин жана Чүй райондорунун акимдери бермекчи. Уруксат берсеңиздер, сиздерди бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз менен тааныштырып өтөйүн. Шаршаналиев Нурлан Алтымышевич, Кемин районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы. Нурлан Алтымышевич, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Аббасов Кандыбек Сагынбекович, Чүй районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы. Кандыбек Сагынбекович, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Эң башкы биринчи суроом, урматтуу коноктор, ден соолугуңуздар кандай? Жакшы, рахмат. Жакшы. Жакшы. Жакшы, рахмат. Анда эскерте кетейин, түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде ушул айтылып жаткан Кемин жана Чүй районундагы бүгүнкү күндөгү иштери боюнча коронавирус, жазгы талаа иштери, күзгү жыйын-терин жана башка мектепке даярдыктар боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар болсо, анда 670191 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде бүгүн WhatsApp номерибиз иштеп жатат. 0501 670191 сандарына өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Урматтуу коноктор, менин биринчи эле суроом ушул бүгүнкү күндөгү сиздердин райондордогу коронавируска каршы жасалып жаткан иштерден маекти баштасак. Анда Кемин району сөз сизде. Жолу саламатсыздарбы? Негизинен эле Кемин районунда эрте жастан баштап эле ушул жаман илдет менен күрөшүү боюнча болгон күч аракеттердин баары жумшалды. Айта кетсек, мына эрте жастан баштап эле облустук штабтын чечиминин негизинде Боң Капчык айына санитардык карантиндик посттор коюлду. Андан тышкары Кемин районунун аймагында 13 санитардык карантиндик посттор коюлуп, ар бир айыл аймагына коюп, ошол жерден элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүлөр байма-бай өтүп жатты десем жаңылышпайм. Ушул карантиндик посттордон ар бери өткөн эл дагы ошол көрүп, ушул кылып аткан биздин иш аракеттерди туура кабыл алуу менен бизге дагы бир жакшы бир жеңилдиктерди берди десем жаңылышпаймын. Азыркы убакта бизде болгон күч аракеттин баары жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен биргеликте, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен негизи эле ушул илдетте элибиздин дагы ынтымагы бекемделип, биргеликте иш жүргүзүүнүн максатын кесеп эмесинде, аракетинде Кемин районунун аймагында ушул илдеттен айыккандар да көбөйүп атат, азайып атат десек болот. Ал боюнча биздин мына статистикалык даныларыбыздын баары эле туура көрсөтүлүп бар. Жалпысынан мына бүгүнкү күнү Кемин районунун аймагында бизде 7 ГСВ бар. Дневной күндүзгү стационарларды дагы уюштуруп ачылды. Толугу менен ушул жерге жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен биргеликте, демөөлчүлөр менен биргеликте, волонтерлор менен биргеликте болгон керектүү медициналык жабдыктар менен камсыз кылуу боюнча толук кандуу иш аракеттер көрүлдү. Ошонун жыйынтыгында айта кетсек, бүгүнкү күнү баягы күндүзгү стационарларда 64 кислороддук концентраторлор коюлду. Бул толугу менен кенен жетиштүү деп айткым келет. Ошондой эле оорукананын ичинде 45 болду. Жалпысынан алганда 115 кислороддук концентратор Кемин районунун аймагында элге кызмат кылууда. Ошондой эле баягы оорукананын ичине централизованный труба менен кислороддук трубалар тартылды. Ал дагы болсо бир өзүнүн ар бир палатага, ар бир ошо жата турган адамдарга, ооруп аткан адамдарга бир жакшы бир шыпасын берет деген терең ойдобуз. Жалпысынан алганда районубуздун аймагында болгон азыркы убакта ошо элибизде ушул илдеттен сактап калуу максатында бүгүнкү күнү дагы байма-бай баягы алгылыктуу иштер жүрүп жатат десем жаңылышпаймын. Мына айта кетсек эле, башында биздин ооруканада уже толугу менен 55 орундук ооруканабызда 75 киши даярдалган болчу, 75 адамга чейин жатып аткан болчу. Бүгүнкү күнү азыр ооруканабызда 19 адам бейтап жатат, дарыланып жатат. Күндүзгү стационарларга мына бир ай ушу аралыгында эле 500дөн ашып кеткен. Келип күндүзгү стационардан дарыланып аткан адамдардын саны азыр болсо уже 200дөн азайып калды. Айрым күндүзгү стационарларда уже киши келбегендигинин эсебинен баягы айыгып келбей калгандыктан аларды жууп, тазалап, хлорлоп, консервациялап коюп атабыз. Кышкы убакка даярдыктарды көрүлүп жатат. Ошондой эле
баягы республикалык штабтын тапшырмалары, облустук штабтын тапшырмаларынын негизинде баягы СИСтер боюнча, дары-дармектер боюнча корлор болуш керек деген тапшырмалар түшкөн. Ошонун негизинде биз дагы аракеттерди көрүп атабыз. Мисалы үчүн мына жакын эле кечээ күнү эле бизге бир россиялык инвесторубуз 18 тонна дезинфекциялык каражаттарды алып келип берип кетти да. Бул 18 миң литр десек болот. Ошону толугу менен биз мына 8 миң тоннасын болгон медициналык мекемелерге, айыл өкмөттөргө, мамлекеттик мекемелерге ушул коронавирус менен иштешип аткан бардыгына таратылып берди дагы. 10 тоннасын биз ушул эми болбой эле койсо экен, бирок бизде корубуз кенен жетиштүү, ушул жылдын аягына чейин кенен жетиштүү антисептиктерибизди топтоп койдук. Андан тышкары маскалар боюнча дагы районубузда жетиштүү мына 3-4 айга жетиштүү алдын ала демек респираторлор толугу менен камсыздалды. Рахмат, Нурлан Алтыншевич. Анда сөздү Каныбек Сагынбеков сизге берсек, сиздердин райондо коронавирус боюнча башынан бүгүнкү күндө абал кандай болуп атат да Чүй районунда? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кесиптешим Нурлан Алтыншевич айткандай, биз дагы ошо жаздан баштап, эрте жастан баштап бул илдет менен күрөшүүгө көптөгөн иш-чараларды жүргүздүк. Биз дагы ошо районубузда санитардык карантиндик посту жалпысынан 24 уюштурганбыз ар бир айылдарда. Андан тышкары 3 райондор аралыкты уюштурганбыз, Кемин менен Ысык-Ата жана Токмок шаары менен. Ошол карантиндик посттордо учурдан пайдаланып ошо жергиликтүү тургундар өзүлөрү жардам беришип, тамак ашын уюштуруп, бул илдетти алдын алуу иш-чараларга активдүү катышып, жакшынакай салымдарын кошушту да. Азыркы учурда болсо биз дагы ошол районубуз боюнча 24 ФАП, 5 КСВ, 1 ССМ жана 1 аймактык ооруканабыз бар. Биринчи ошо күндөн башталгандан баштап даярдыктар көргөм, чындыгында башында кыйынчылык болгондо 24 ФАПтын базасында, анан КСВнын базасында биз районубузда 26 күндүзгү стационардык ооруканалардын ФАПтардын эмесинде стационардык жайларды ачканбыз. Ошол жалпысынан койка местан эсептегенде 150 орундук болчу. Районубуздун борборунда, мектептин спорт залында элдин саны көпкө байланыштуу ошол жерге 50 стационардык койканы ачканбыз. Кийинчерээк аны күнү-түнү иштегендей кылып шарттарын түзүп бергенбиз. Ошол биз убагында аймактык ооруканада алгоритм негизинде биринчи медициналык жеңил жардам көрсөтүп тургандар ФАПтарга барышты. Андан кийинкисилер ССМге келишти. Андан кийин абалы оорлорун биз аймактык ооруканага жөнөтүп жаттык да. Ошол учурунда аябай көп ошо бейтаптарыбыз кайрылган учур 80ден ашып атты да күнүгөчү. Биз ошо Чүй райондук аймактык ооруканага негизинен 70 орун даярдаганбыз, бирок андан ашып ошол айла жоктон 80ге чейин жатканга туура келип атты. Жана стационар, күндүзгү стационарды уюштургандан кийин бейтаптарыбызды ошол жерге жеткизип, жанакындай кислород концентратордор башында ошо аймактык ооруканада болгон 11 гана болгон. Азыркы учурда ошол демирчилердин тарабынан, областтык фонд тарабынан жөнөкөй жарандардын жардамы менен бардыгы болуп 95 өзүбүздүн аймактык ооруканада, күндүзгү стационарларда элибизге кызмат кылып атат да. Андан тышкары ИВЛ аппаратты кошумча портативный 1 миллион 200 миңге ошо районубуздун тургуну жардам кылып, ал дагы ошол 2 ИВЛ аппарат алып берген. Андан тышкары биздин ошо аймактык ооруканада премьер-министрдин тапшырмасы негизинде аймактык ооруканага борбоштуруп кислород берүү боюнча иш жүргүзүлүү тапшырмасы коюлган. Ошол мамлекеттин бюджетине күч келтирбей, жалаң демирчилердин эсебинен 300 миң сомдук акча каражат кетти. Ошо элибизге рахмат. Ошол борболуштан 41 койка местага уюштурдук. Ал боюнча азыркы учурда мына элибиздин башка региондору сыяктуу эле бизде дагы районубузда абал турукташып баратат. Элибиздин кайрылган оорулгандардын саны азайып атат. Официалдуу статистикага токтолсок, биздин районубузда тилекке каршы жанакындай көз жумган адамдар да болду. Алардын саны азыркы бүгүнкү күнгө аймактык ооруканада 9 адам, 10 адамыбыз көз жумуп калды. Тилекке каршы колдон келген аракеттер кылдык, бирок эми ушундай да болуп кетти. Жалпы ооругандардын саны канча бүгүнкү күндө? Жалпы ооругандардын саны биздин күндүзгү стационарларга кайрылып ошол медициналык кызмат алынгандардын саны 6252 киши. Андан тышкары ошол биздин аймактык ооруканага катышкандар 252
бейтабыз ден соолугун чыңдап өзүнүн азыркы күнүмдүк жашоосуна жүргүзүп жатышат. Андан тышкары азыркы учурда бизде аймактык ооруканабызда орточо абал менен 40 жараныбыз ошол медициналык кызмат алып жатышат. Жакшы, рахмат. Нурлан Алтымышевич, сиздерде жалпы ушу Кемин районунда оорулардын саны кандай болду, статистика кандай көрсөткүчтөр, айыккандардын саны барбы сиздерде? Bizde бар, негизинде Кемин районунда 146 адам катталган, ушу башынан баштап ушу ковид илдетине баягы ооруган адамдардын саны, анын ичинен 138 адамы бүгүнкү күнү айыгып чыкты. Тилекке каршы жана кесиптешим айткандай, бизде Кемин районунда каза болгондор болду, 7 адам каза болду. Калгандары болсо мына бүгүнкү күнү баягы күндүзгү стационарларга келген адамдарды келип дарыланып кеткен адамдардын саны 2073 болду. Бунун 2053-ü айыгып чыгып, бүгүнкү күнү баягы иш жүрүп атат десек болот. Рахмат. Дагы бир суроо, мынакей баарыбыз жакшы билебиз, бул COVID-19 илдети Кыргызстанда пикке жеткенде биздин медиктердин жетишпестиги байкалды. Андан тышкары эле баягы ушу ооруканаларга оорулардын санынын көптүгүнө байланыштуу өзүңүздөр айтып аткандай эле ушу дарылардын жетишпестигендерди байкалды да. Бүгүн Кудайга шүгүрү мына баарыбыз байкап атабыз, статистикалык көрсөткүчтөр боюнча бул илдет акырындап азайып төмөндөп баратканы байкалат да. Анан бир суроо, медиктер сиздерде бүгүнкү күндө негизи эле ошол учурларда жетиштүү болдубу жана ошого эле кошумчалай айта кетсеңиздер, экөөңүздөр бир эле ошо кошумча медиктерге багыл акча төлөнөт деп айтылды эле, төлөндүбү сиздерде бул багытта кандай иштер? Бизде Кемин районунун аймагында баягы жалпы саламат сактоо кызматкерлеринин саны 361 адам болду. Анын 192си ушул илдет менен непосредственно баягы аралашып иштешкен адамдар болду. 32 врач, 89 медсестра и 71 баягы санитаркалар болуп иш жүргүзүштү. Тилекке каршы эми ушул илдет менен күрөшүп аттагы бизден 36 врач өздөрү ооруп, жуктуруп ооруп калышты, бирок алар айыгып чыгып кайта эле өз кызматын кылып кайта ишке кирип кетишти. Врачтар боюнча жетишпестиктер бизде болду. Именно бул баягы ооруп адам врачтарыбыз өзү ооруп калганда. Бирок биз бул кырдаалдан баягы башка жактагы врачтардан чакыруу боюнча ошол айылда жүргөн медсестраларыбыз бар экен. Ошолорду чогултуп, андан тышкары волонтерлор дагы келип бизге ошол көп салымын, жардамын ошол именно баягы курчу абалда жакшы бир жардам берип, аябай бир муктаждык байкалбай калды да. Азыркы убакта болсо эми азыр абал турукташып калгандыгына байланыштуу бүгүнкү күнү бизде андай оорчундуу деле кырдаал. Жакшы, кошумча ошол докторлорго каражаттар боюнча, кошумча каражаттар боюнча мына мен бул боюнча ар дайым карап көзөмөлгө алып турабыз. Бул боюнча дагы республикалык штабтын, облустук штабтын тапшырмасы болгон болчу. Мына ушул эле Курбан айттын астында эле 1,5 миллион сом каражат которулуп берилген эпидфонд аркылуу. Ошол толугу менен биздин райондогу врачтарга, баягы иштеген врачтарга каражаттар толугу менен төлөнүп берилди. Рахмат. Бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, угуп койгондой маек улантсак, саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Угуп атабыз сизди. От Бекет Кеминского района Ирина Бардионова. Я хотела бы выразить благодарность слаженной работе нашей госадминистрации и врачей, которые своевременно оказали помощь. Спасибо, нам понятен. Ваш это больше не вопрос, а пожелание, наверное, было. Сиздерге Кемин районуна, сиздердин Кемин районунун тургундарынан ыраазычылык билдирип атыптыр, ошо медиктерге жана сиздерге, мамлекеттик администрациянын кызматкерлерине ишти туура алып барып, убагында баягы далай адамдарды сактап калдыңар деген мааниден экен. Рахмат, спасибо вам большое, уважаемый телезритель. Мен суроомо жооп бере берсеңиздер, анда сиздер дагы ошо. Биздин районубузда, ушул аймактык ооруканабызда 210 медициналык кызматкерлер бар. Эми үй-бүлөлүк дарыгер болгон болсо 182 жалпысынан. Эми ошол биздин врачтарыбызга сиз айткандай компенсация башында алгоритм боюнча красная зонаның кийин ковид менен күрөшкөн деп эметилген. Өзүңүздөр байкаганда кийинки күндөрү жана пневмония экөө бириктелип бир деңгээлге чыккандан баштап
красный зона башка беркиндей ковитмен деп аралашып кетти да. Ошол жерде сиз туура билгип атасыз, кээ бир врачтарыбыз бардыгы эле буяктан бөлүнбөй калды да. Ковид менен иш алып барган врачтарыбыз жана жөнөкөй жараныбыз. Биздин ошол аймактык оорукана бир эле убакта ошол төрөттү да кабыл алатты, жүрөк ооруларынын бардыгын толугу менен бөлбөй эле кабыл алатты. Ошол жерде да мына июль айына ошол айлык акыларын алышты. Бирок биз ошол жана айлык акы кошумча болбой калгандарга өзүбүз демөөрчүлүк кылып, жалпысынан биринчи күнү биз 130 миңдей акчалай бергенбиз, ошо медиктерге, санитарларга жетсин деп. Андан кийин ошо жарандарыбызды уюштуруп, колдон келишинче тыйын кошумча албагандарга уюштуруу иштерин жүргүздүк да. Негизинен врачтар кесиптешим айткандай эле жетишпей калган учурлар болду. Ошол учурда 40%га чейин биздин медиктер өзүлөрү ооруп калышты. Ошо үй бүлөк дарыгер борборунун орун басары акыркы күнгө чейин ооруса дагы бейтаптарды кабыл алып, тилекке каршы өзү дагы кайтыш болуп калды. Ага дагы ошол терең кайгуу менен катып болдук. Андан кийин ошондой шарттар болду чындыгында. Рахмат. Бизде телегөрчү байланыштар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү, атабыз сизди. Мен Чүй районунан Мамырбай өкмөттүн тургуну. Мен акимге суроо менен кайрылайын эле. Бизде бул айылда асыл тукум мал өстүрүү боюнча иштер жүрүп атат да. Анан кийин 2-3 литрлик сүт саганын өлчөсүнө акындай асыл тукум иштерди районда кандай иштер жүрүп атат экен, каяка кайрылсак болот, ошо сурайын дедим эле да. Рахмат, сурооңузга түшүнүктүү болду го. Жооп берип коюп, кандай маалымат атсак. Бул эми асыл тукум боюнча туура белгиледиз, прогресс айылында дедиңизби? Эметсем прогресс айылы негизинен ошол жерде районубуз боюнча асыл тукум боюнча эң жакшы жумуш жүрүп жаткан ошол айылда да. Эми бизде өзүбүздүн асыл тукум боюнча чоң бир чарбабыз бар, Кежибуз деген. 800га жакын асыл тукум жанагы уйларды, букаларды багышат. Бирок эми ал 800-600 баш буканы багыш, асыл тукум багыш жөнөкөй жарандардын колунан келбейт экен да. Анан биз жанагы Айыл банк аркылуу ошол Кыргызстан боюнча эң биринчи буга чейин техникалар лизинг алып келсе, биз асыл тукум малдарды лизинг алуу программасын биринчи жолу бизде ишке ашканда Золотой Виктор деген дыйканыбыз бар. Ошол 3,5 миллионго 20 баш асыл тукум уйларды алып келген да. Биз ошол чакан чарбаларды ошол 10 баштан 5 баштан баштасак, прогресс айылында 2-3 тургундарыбыз бар, ошол жерде семинарларды өткөзгөнбүз. Чоң чарба эмес, 5 уйдан 10 уйдан баштасак бүт шарттары бар. Ошол Айыл банк аркылуу лизингди 7-8% менен берип атышат. Музоолор да жакшы, тукуму да жакшы. Ошол жакшы эффективдүү болуп атат. Ошол негизинде жалпысынан иш жүрүп атат ал айылда. Рахмат. Бизге бул WhatsApp аркылуу да телегөрүүчү байланышка чыгыптыр. Врачтарга кошумча айлык акы төлөнүп атат дедиңер эле, ал кандай болуп атат деп. Чындыгын айтканда бул суроого сиздер жооп бериңиздер. Андан тышкары эле жалпылап айта кеткенде дарыгерлерге өзүңүздөр айтып аткандай эле ошол кызыл зонада иштегендерге дагы кошумча сөзсүз түрдө акы төлөнүп каралса керек, туурабы? Бизде негизи эми болгон азыркы убакта качан төлөнөт деп да жазып атышыптыр да. Бул жерден эми саламат сактоо кызматкерлери бүгүнкү күнү баягы көздүн карагындай сактап калуу боюнча биз да иштер жүргүзүп атабыз. Анан жалпысынан эле ушул демелчилер мына бизде кеминде Кемир району аймагында жаштарыбыз жакшы бир активдештирилип, демелчилерибиз, ушу Кемир району тургундары дагы кайдыгер карабай, ушул врачтарыбыз ушул өзүлөрү иштеп аткан убакта үй бүлөсүн да ойлош керек да, тамак ашы деген болуш керек, маселеси болуш керек. Анан мына жакында эле ушул тамак ашына чейин ошол врачтарыбызга 20 уй союлуп, ошол врачтарыбызга толугу менен таратылып берилди, райондо болгон врачтарга. Андан тышкары алардын тамак ашы, баягы иштеп аткан жеринде баягы кир жууп турган машинкаларына чейин болгон, баягы бүгүнкү күнгө эмне керек болсо ошол маселелердин баарын толугу менен чечкенге аракеттер көрүлүп жатат. Каражаттар боюнча айтылган каражаттар өз убагында төлөнүп атат деп бизде толугу менен маалымат ал көзөмөлдө туруп атат. Сиздерде деле ошондойбу? Биз боюнча эми ал эми жана кошумча айлык акы боюнча ошол Саламаттык сактоо министрлигинин бул
маселеси алар өздөрү кимге бериш керек, кайсы категорияга бериш керек алар өздөрү чечет. Бизде жанакы башында айтылгандай мобилдик группалар бар. Алар кошумча акчаларын башында айтылгандай өз убагында алып атышат. Июль айында эч кандай мамлекет тарабынан бөлүнгөн кошумча акчаларды баягы сиз айтып аткан категориялардан жаша медиктер алып аткан экен. Эми бул жерден азыр эми биздин түшүнүп атам, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, бул азыр COVID-19 маселеси бул Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө орчундуу эң биринчи көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинет. Андан тышкары дагы менде сиздерден суроо бере турган суроолорум бар эле, мүмкүн болсо ошого өтөлүк. Анын астында бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, угуп койсок. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Алло. Айта бериңиз. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен Чүрен Искрайлык Карадөө айылы тургунумун. Атым Өмүрбек Ойлашев. Угуп атабыз. Биз вопрос беренелден биздин атым баары жакшы. İşte atkан жакшы атабыз, бирок таза суу боюнча көтөрүлөдүн президентибиз айтып атат. Болгон жерден өкмөт айтып атышы. Бизде таза суу качан тазалап эле ошо. Таза суу маселеси. Кыскача эле жооп берип койсоңуз. Таза суу Искра маселеси боюнча чын айтканда 2 жыл мурун аябай көйгөйлүү маселенин бири болчу. Азыркы учурда Карадөө айылына Ала Тоо булагы аркылуу 17 миллион, азыр 5 компания катышкан тендер өттү. Минималдуу баасы 22 миллион. Бул келишимге кол коюлса, жакын арада Карадөө айылы боюнча толук реабилитация жумуштары жүргүзүлөт. Проект өттү, долбоорго тендер өттү. Искра айылы боюнча мынакей ошо Искра мурун ошо птица фабрикадан Союз малында таза суу ичип келишкен. Бул маселени көрүп, азыр губернаторска Алтынбек Асмановичке рахмат, биздин долбоорду колдоп берди. 6,5 миллионго 2 скважинаны, мурунку Союз малында калган скважинаны восстановить этип, толугу менен азыр ушу 1 айдын ичине чейин эксплуатацияга берип, таза суу менен толуктандыруу. 1 айдын ичинде Кудай буйрса Искра айылынын тургундары жаңы турмуш айылдагы мынакей былтыр 2,5 миллионго толугу менен ремонт иши жүргөн. 1 айдын ичинде толугу менен баары ишке кирет. Рахмат. Деңиз эле баягы ушул COVID-19 маселесин ушул боюнча сүйлөшкөн теманы жыйынтыктап жатып, сиздердин жүзүңүздөр менен жалпы ушу Кемин району жана ошондой эле Чүй районунун ак калаччан медиктерине чын биздин телекомпаниянын атынан чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Канча деген өмүрдү сактап калышты. Бүгүн дагы сиздер менен сөзүңүздөрдө айтып өткөндөй эле күнү түнү ушул оору менен, илдет менен калган бейтаптарды өмүрү менен сактоо үчүн күрөшүп келишет. Иштерине ийгилик, эң башкысы ал адамдар дагы оорушпасын, биздин адис медиктерибиз. Эми албетте жашы өз нугу менен жүрүп атты. COVID-19 мынакей бизде жазда башталган, ошо мезгилде эле жазгы тала иштери жүрүп баштаган. Аны менен бир катарда эле мынакей ал бүтүп, мынакей күзгө жакындап келдик, жыйын терим башталып атат. Ушу маселе боюнча кыскача жооп берип кетсеңиздер, Кемин району сизден баштасак. Кемин району аймагында жазгы талаачылык иштери өз багытында, өз нугунда баягы коюлган пландардын негизинде бүт эле толугу менен 100% аткарылган болчу. Даярдыктардын баары көрүлгөн. Ошол убакта тазаланган, жазында тазаланган арыктардын баары мына бүгүн азыркы убакка чейин сугат суу маселеси менен бизде көйгөй болгон жок. Жыйноо иштери бизде кызуу жүрүп жатат азыркы убакта. Районубуздун аймагында айдоо аянттардын 27,641 гектар жер болсо, анын 11,600 гектары баягы кылкандуу daa негиндери себилген. Азыркы убакта 64% толугу менен жыйналып калды. Жалпы дүң жыйымды алганда 28 центнерден айланып атат десем, айланып атат. Бизде эми оруп баягы күздүк оруп жыйноо иштери баягы элдин баары ошол күздү карап турат да, чөптөрүн чогултуп, тоодогу жайыттагы чөптөр, тоодогу чабындыларды чабышып, баягы толук иштер кызуу жүрүп жатат десем жаңылышпайм. Азыркы эми аягына чейин бүтө элек, азыр именно ушул баягы элдин баары ушул оруп жыйноо иштеринде кызуу иштер аткарылып атат. Кудайга шүгүр. Техникалардын баары биздин районубузда жетиштүү. Муниципалдык ишканаларды ачканбыз. Ошол жерде бизде ошол жаңалыш айыл аймагында бир муниципалдык текшерүүс ачылган. Каражатты толугу менен биз өнүктүү фондунан каржылап бергенбиз. Ал жерде ошол жерди айдап, сээп, жыйнап, үйүнө жеткирип бергенге чейин бир мүмкүнчүлүктөр түзүлө тургандай техникалык бүт жаңы комбайндан баштаган бүт толугу менен түзүлгөн. Ошондой эле баягы жеке комбайндар, тракторлор, чөп чапкан техникаларыбыз менен негизи районубузда бүгүнкү күнү жетиштүү.
Жакшы. Сиздердечи, урматтуу? Бизде районубузда 28.791 гектар жер аянтыбыз бар. Анын ичинен басымдуу бөлүгүн ошол көп жылдык жөп беде мындай айтканда 13.900 гектарды ээлейт. Андан кийин структурага токтоп кетсек, андан кийин жүгөрү 3.500 гектардай. Анан кийин кант кызылчасы азыркы учурда биздин дан эгиндерибиз кылган дан эгиндерибиз 5900 болсо, ошол 90% бүтүп калды. Будайдын түшүмдүүлүгү 31%-тен айланып атат. Арпабыз болсо былтыр мамлекет тарабынан дотация болгондо 30% мамлекет каржылап берген республикалык бюджеттен. 70% болсо үрөндүн сапатына басым жасаганбыз. Кетман деген ошол Ысык Ата районунан аталыктан алып, ошол 76 тоннага жакын алганбыз. Ошол быйылкы жылы ошонун себебинен урожай жакшы болуп, мына 30 центнерге чейин алып атабыз. Суу атуу боюнча биз эми Чоң Чүй каналынын башында тургандыктан азыр кызылча 4-суугатка кетти. Жүгөрүбүз 3-суугатты сугарып атышат. Тоодон келген табиғи сууларыбыз Шамшы суусунда 11 кубтагы суу тескеринче көбүрөөк болуп атат. Кызыл сууда 2,5 куб, Кегетиде 6 кубка чейин жакын. Сууга суу менен маселе болгон жок. Жалпысынан техникабыз Айырбанк аркылуу, ФК9 аркылуу биз районго 74 миллиондой кредит алганбыз. Ошол жерде лизинг аркылуу техникалык базабыз, техникалык парк, техникалардын паркын жаңыртууга бүт шарттар түзүлгөн. Азыр дыйкандарыбыз жакшы. Демек, Кудайга шүгүр, Кемин жана Чүй районунда жазгы талаа иштери өз убагында өтүп, азыр жыйынтерин иши уланып атыптыр. Бизде телекөрүүчү байланышта бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, атабыз сизде. Саламатсызбы, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Мен Кемин район тургунумун, атым Ахматбеков Акылбек. Мен ушу Нурлан Алтыншевичке бир калоо тилегим бар эле. Бир оз айтып кетейин дедим эле. Рахмат, жумушуңарды көрүп атабыз. Кемин район тургундары баары тең мактап атышат. Анын үстүнө морек илдетке каршы аябай сонун иш-чараларын көргөзсүңөр. Медиктерге эт таратып бердиңер өткөндө, аны менин алдында айттын алдында. Жолдордун баарын оңдоп атасыңар. Анан бир кичинекей бир суроом бар эле. Калинина көчөсүн, Больничный көчөсүн, Немцова көчөлөрүнүн баарын оңдоп берсеңер, ошо больницанын маңдайын бир асфальттап койсо мүмкүнчүлүк болобу экен. Анткени все-таки Кемин районунун бир эле больницасы бар да, анан кийин ошо асфальттап койгонго болсо бир мүмкүнчүлүгүңүз болсо дейм да. Рахмат, оюңузга жана ошондой эле сурооңузду бериптиңиз. Больницанын жанындагы жолдон токсоп. Бул жерден Кемин шаарынын аймагында ошо больничный Абдубачаева деген көчөбүз бар. Ал жер бир 4 жыл мурун асфальтталган болчу. Бул жылга болсо планда болсо бизде баягы жыл сайын 3 километрдан 2 километрдан райондук борборлордун иши асфальттоо иштери жүрүп атпайбы? Бул жылга планда Почтовый деген бир көчөбүз менен и Максим Горький деген бир 2 көчөбүз бар. Ошол 2 көчө толугу асфальтталат. Анан жергиликтүү бюджеттен дагы каражаттар каралган, дагы ар жактагы баягы толук асфальтталбаган, талкаланган көчөлөрдү асфальттап атабыз. Сиздин айтылган маселе боюнча эске алалык, жергиликтүү өз алча башкаруу органдары менен Кемин шаарынын мэриясы менен биргеликте бул маселени талдап карап чыгалык. Рахмат, мүмкүн болсо мага WhatsAppка келген телекөрүүчүлөрдүн жазган сунуш пикирлеринде суроолорун билдирип кетейин. Суроо эмес экен, бул жерде пикир экен. Урматтуу, сизге кайрылыптыр. Чүй районунун акими, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чындыгында кыйналып иштеп атасыздар. Эл сиздердин ишиңиздерди түшүнүп, колдоо менен кабыл алып атат. Рахмат, дагы ден соолукта болуп ишиңиздерди уланта бериңиздер деп сизге каалоо тилегөттүрүптүр. Бизде телекөрүүчү байланыштар экен. Саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Кемин районунун Каралды айылынын тургунумун, атым Айбек, фамилиям Жумалиев. Азыркы учурда дүйнөнү каптап аткан бул вирусту жеңүү боюнча ошо аппараттар менен толук кандуу камсыз болгонбу, анан акырында ошо райондун аймагында болуп жаткан кырдаалга байланыштуу жакшы иштер аткарылып атат. Буюрса элдин баары күндүзгү стационардан дарыланып чыгышты, толугу менен десем деле жаңылышпайм. Ошону менен катар ошо элдин баары коркуп калды, анан ошо
медициналык аппараттар менен толук кандуу камсыз болобу? Эл мындан кийин кандай кабатыр болбошу керекпи? Рахмат сурооңузга, каалооңузга. Буга жооп берип койдуңуз, жооп бердиңиз эле, бирок кыскараак дагы бир телегөрчө жооп берип. Кемел районунун аймагында жана астыда айтып кеттим эле, кислороддук концентраторлор толугу менен бизде жетиштүү бар. Ошондой эле негизи эле саламаттыкты сактоо мекемелерине бүгүнкү күнү болгон көңүлдүн борборунда болуп атат. Биз өзүңүздөр билгендей эле Кемел райондук ооруканасы капиталдуу оңдоодон өткөн. Буга Сооронбай Шарипович өзү келип көрүп, катышып, ошо тапшырмасынын негизинде иши аягына чыгып калды. Кемин шаарынын Орловка баягы сооп үй бүлөлүк дарыгерлер борбору ал да бүгүнкү күнү толук кандуу оңдоолору жүрүп жатат. Инфекциялык отделениябызда Азиз долбоору менен өткөн ал дагы мына тендер өттү. Кыш ушул кеч күзгө чейин ал жак жумуш башталып, кышка чейин аякты жумушун бүтүрөбүз деген терең ишеничтебиз. Оборудованиялар боюнча дагы бизде Орловка шаарынын жергиликтүү бюджеттен бир рентген аппарат алуу боюнча азыр иштер жүрүп жатат. Ошондой эле дагы бир аракеттерибиз бар. Негизи эле мед оборудованиялар боюнча райондук боюнча жетиштүү. Рахмат. Бизде телегөрчү байланышта экен, кабыл алып болдук. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү, атабыз сизде. Алло. Угатабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Чүй районунун Бурана айыл өкмөтүндө Мамбеткеров Темирбек. Биздин Чүй районунун акими сүйлөп аттыр, азыр телевизордо көрүп отурдук эле, анан суроо берейин дедим эле кыска эле. Могу эми мына күз мына чукулда эле күз келип калат, анан күздүк айдайын дедик эле, буудайдын үрөөнүн каяктан алсак болот. Эң жакшы суроо бердиңиз, аксакал. Рахмат. Ушул суроону мен да берейин дедим эле. Жакшы суроо экен, ушу жазгы күзгү. Рахмат Темирбек сурооңузга. Чындыгында мына эми буга чейин будайдын баасы жанакындай төмөн болгондуктан дыйкандарыбыздын көбү ушу будайды себүүдөн баш тартып келген. Эми аны түшүнсө болот, баасы жанакындай болот да, но акыркы кырдаал көргөзтү. Будайды эмне болсо да себиш керек. Биз үрөөн боюнча районубузда Алато үрөөн чарбасы бар. Гамит Камзаевич менен көчөгөн эле сүйлөшкөнбүз. Ошол күзүндө биз 1,5 миң гектарга жакын жер айнтын даярдап атабыз күздүк будайга. Планыбыз боюнча ошондой. 100 тонна азыр үрөөн чарбасы даяр турат, даярдайт. Эми биз андан ардагы башка райондорго дагы башка үрөөн чарбасына сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Негизи эле урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул суроо боюнча балким бул Кемин районуна да тийиштүү болушу мүмкүн. Жалпы эле Чүй облусундагы айыл өкмөттөрүнө жана ошондой эле акимдерине тийиштүү болушу керек. Бул боюнча маселелерди жакындаганда сөзсүз түрдө ар бир акимиятта өзүнчө бир бөлүмдөр бар, бөлүм башчылары бар. Сиздерге маалымат таратат деп ойлоймун. Суроолор абдан көп болуп атат, ошол үчүн кыскараак жооп берүүгө аракет кылалык. Менде да өзүм суроолорум бар. Сизге Кемин районунан акимине кайрылыптыр. Кемин биримдигине кандай баа бересиз, кандай иштеп жатышат дейт. Негизи Кемин биримдиги деген бизде Кемин биримдиги Берешен Кемин, мен жана айтып кетпедимби? Бул кандайдыр бир коомдук фонддор окшойт, Кемин районунан чыккан. Бул илдет башталгандан баштап эле мен жана айтып кеткендей эле Кемин районунун эли, жаштары бардыгы эле баягы биргеликте иш жүргүзгөндүн негизинде ушундай жакшы жетишкендер жетип атат. Анан ошол жерден Кемин биримдиги деп мына биздин Кемин районунун жаштары биригип алып толук кандуу бизге абдан жакшы жардамдарды көрсөттү. Саламаттык сактоо кызматкерлерине, ушул муктаж адамдарга кыдырып, мына волонтер болуп, абдан бир жакшы иштерди аткарып атат. Биз толугу менен колдойбуз, биргеликте дагы мындан ары да жакшы иштерди аткаранга чогуу иштейбиз деген ишеничтебиз. 5 деген баа берет экен, урматтуу бизге жазган телегөрүүчү аким. Бизде телегөрүүчү байланышта бар экен, угуп койсок. Саламатсызбы, угатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Угатабыз, саламаттык. Чүй аймактык ооруканасынын медайыма Булабекова Жидегүл. Мен бир ушул кырдаалдан байланыштуу жалпы кыргыз элине, биздин демөөрчүлөргө, биздин райондук акимчиликке чоң ыраазычылыгымды, жалпы аймактык оорукананын атынан ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Себеби биз өтө оор акыбалда иштедик, баарыбыз жалпы тырмак иштеп ушундай оорудан мисалы жакшынакай айыгып чыгып, ооруларды, бейтаптарды ар кимди үй семьясына жибердик. Оорудан кырдаалдан жалгыз өзүбүз чыктык деп айтканга айта албайм. Ушундай эле бизге жакшы уул кыздардын демөөрчү жардамы менен кислородный концентрат, пульсоксиметр, защитный костюмдар менен туш тараптан жардам келип, акимчиликтен дагы өтө чоң жардамдарды алып, бул кырдаалдан жакшы чыгып кеттик деп айтсак болот. Рахмат.
Рахмат, урматтуу бизге суроо берген телекөрүүчү, сиз медайым болуп иштейт экенсиз. Биз ушул аким биздин жаныбызда турган коноктордун атынан, биздин телекомпаниянын атынан сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Себеби сиздер далай деген ушу күнү түнү иштеп атып өмүрлөрдү сактап атасыздар. Ден соолугуңуздар чын болсун, оорубаңыздар. Дагы окуп койбосом болбойт го. Бизге WhatsApp аркылуу сиздерге ыраазычылык Чүй районунун акими сизге жана ошондой эле Кемин районунун акими сиздерге бир нече бул жерде ыраазычылыктар жазышыптыр. Эң Кеминге жазыптыр. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Эң башкысы урматтуу Нурлан байке, сиз Кеминдин тазалыгына аябай чоң көңүл бурдуңуз, мусорный бактарды коюп койдуңуз, азаматсыз ишиңизге ийгилик үчүн тазалыкты да колдой бериңиз деп жазыптыр. Сизге кайрылыптыр. Сизге Гегеттиден мен 83-төмүн, балдарым ооруп, айыктырды, аябай ыраазымын акимге. Сизге байланышка чыгышкан окшойт. Байланышка чыкты элек, дарысыны менен жана ошондой эле оорукана менен жардам бериптир. Сизге ыраазычылык билдиришиптир. Бизде телегөрүүчү байланыштар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен болсо эме бул Орловка шаарынын жалпы дарыгерлик борборунда иштейм, медицина кенже кызматында иштейм. Анан ушул айта бере турган суроо, биринчи ыраазычылык билдирет элем. Ушул пандемия башталгандан бери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мамлекеттик администрация тарабынан жана ошондой эле демөөрчүлөр тарабынан көптөгөн жардамдар берилип жатат да, саламаттык сактоо кызматында иштеген медиктерге. Ошол менен бирге деген жогорку уюшкандыкта иштеп жүрүп жатат. Анан ошондой эле бере турган суроом эмеле да мындай дагы Üzülüp калдык окшойт. Рахмат. Сиздин каалоо тилегиңизге биз да кошулуп кетебиз, урматтуу мынакей. Ушул жерден эле байкасак болот, урматтуу Нурлан мырза жана Каныбек мырза, чындыгында эле WhatsApp'тан дагы сиздердин ишиңиздерге нааразы болгон телекөрүүчүлөрдүн жазуусун окуган жокмун, жана ошондой эле мына өзүңүздөр байкап атасыздар. Медайымдар, дарыгерлер жана ошондой эле карапайым эл дагы сиздерге ыраазычылыгын билдирип, демек суроолорун, каалоолорун айтып аткандан кийин иш жакшы эле жүрүп аткандыгынан бул кабар берет да. Мүмкүн болсо убактыбыз аябай саналуу калды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул мезгилден баштап биз азыр суроолорду кабыл албайбыз. Себеби менин да бере турган суроолорум бар эле. 3-чү блокко өтсөк, бул эң башкысы жана эң маанилүүсү деп эсептейм. Себеби мына күз келатат, мектеп, жаңы окуу жылы башталган атат. Ушуга даярдыктар кандай? Ушуга кыскача жооп берип койсоңуздар. Кемин районунан баштасак. Бизде Кемин район бул да учур бөлөкчү болуп атат да. Абдан очунду баягы маанилүү суроолордун бири болуп калды. Сурооңузга рахмат. Бизде Кемин районунда 19 билим берүү мекемеси бар. Анан бул кырдаалда биз билим берүү мекемелеринин баягы мекемесине, зданиясына баягы күндүзгү стационарды баягы ачкан жокпуз да. Мындайча айтканда, ошол өз багытында эле азыр турат. Биздики ушул азыркы убакта оңдоо иштери, баягы окуу жылынын башталышына даярдык иштери кызуу жүрүп жатат. Ошондой эле ушул саламаттыкты сактоо, ошондой эле билим берүү мекемелеринин дагы кышка даярдык көрүү маселеси да уже кызуу жүрүп жатат десем жаңылышпайм. Анткени мына уже эртең эле кайта кыш келет, ошо тендерлерибиздин баары бул боюнча тапшырмалар толугу менен берилген. Азыр тендерлер өтүп, ушу көмүрлөрүн даярдап, кээ бир айрым мектептердин эшик терезелерин жулуулап, алмаштырып, жаңыртып, капиталдуу оңдоодон өткөрүп, ушул багытта иштер жүрүп жатат. Анан негизи эле бизде районубузда ушу приоритеттүү багыттардын бири ушу билим берүү менен саламат сактоо абдан приоритеттүү багыттардын бири болуп эсептелинет. Мына бул жылга айта кетсек эле Кемин районунда 5 бала бакчаны ачууга даярданып жатабыз. 5 бала бакча бул ачылат. Бул дагы бир болсо бир Кемин районунда бир жакшы иш аракеттердин бири болуп эсептелинет. Кичинекей чакан районубузда жаңы бир арыз долбоору менен Бообек айылында жаңы мектеп курулуп атат. Бул боюнча мектепке даярдык көрүү боюнча ушу билим берүү мекемелерин толук кандуу өз нугунда иштөө боюнча биз болгон күч аракеттерди жумшайбыз. Рахмат. Бир телекөрүүчүнүн акыркы звоногун алып койсок, себеби байланышка чыккым келип атат деп бизге WhatsApp номерибизге жазыптыр. Анда кабыл алып коелук.
азыр жок бекен? Макул, анда азыр байланышка чыкканга аракет кылып көрүңүз, анда сизди азыр кабыл алалык. Ошондой эле дагы кошумча айта кетсек, мына санариптештирүү деп атпайбызбы? Санариптештирүү жылы, региондордук өнүктүрүү жана өлкөнүн санариптештирүү жылынын алкагында болгон билим берүү мекемелерине толугу менен оптика волокно линиялары тартылды. Жалпысынан алганда Кемин району боюнча ушу 200 чакырымдан ашык оптика кабель линиялары тартылды. Болгон мамлекеттик мекемелерге, ошол билим берүү мекемелерине оптика линиялар тартылып, баягы бир өз багытында бир жакшы бир жетишкендиктерге жетиштик десек. Рахмат, бизде телегөрүүчү байланышта экен, кабыл алып коелук. Саламатсыз, урматтуу телегөрүүчү, угуп атабыз сизди. Сүйлөй бериңиз. Угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Саламатчылык. Мен Чүйрөөнүн акимине суроо берейин дедим эле, учурдан пайдаланып. Мен Калыгул айылынын тургуну болуп, биздин айылдагы мектеп аварийный болуп, канча жылдан бери аварийный деп келатат да. Анан былтыртан бери аварийныйга окууга мүмкүнчүлүк болбогондугуна байланыштуу ФАПтын кичинекей чакан имаратында балдарыбыз окуп атат. Ушул маселе кандай чечилет болот экен? Же ушинтип эле ФАПтын имаратында балдар окуп жүрө береби? Ушуга жооп берсе жакшы болот эле. Чоң рахмат. Демек, ушул суроону улай эле, жалпы эле ушул билим берүү жаңы жылга кандай, жаңы окуу жылына даярдык кандай болот, ошого токтолуп өтсөңүз. Бизде районубузда 29 ошо билим берүү мекемеси бар, 13 бала бакчабыз бар. Азыркы биздин телегөрүүчү суроо бергендей, ошо биздин районубузда 29тун 4 мектеби начар болчу. Бул Искир айылындагы Кара Дөбө айылы, Прогресс айылы жана Калыгул Жаңы жол айылы Акбешиндеги. Жаңы жол айылындагы мектеп чечилди маселеси, курулуш жаңы мектеп бүттү, 200 орунду. Быйыл болсо жаңы окуу жыл башталып калса, ал толугу менен даяр. Калыгулдагы мектеп боюнча чындыгында былтыр биз авариялык деп бул 5 жыл мурун эле табылган. Былтыр ошол өкмөттүн деңгээлинде бул маселени көтөрүп атып, капиталдык салымдар беренесине кирди 2020 жылга. Тендер өттү, 55 миллион сомдук жаңы мектептин долбоору өткөн. Эми тилекке каршы республикалык бюджеттен каржы булагы кандай ачылса, толугу менен ошол жактан чечилет. Биз районубуз боюнча 1-сентябрга мына 50 миллион сомдук Кошкоргон айылынын Каракеев атындагы мектеп дагы толугу менен бүткөн, бир 10 миллиондай акчасы калган. Кошо айылында жаңы мектептин курулушу капиталдык салымдар беренесине кирди. Ошол менен биздин районубузда азыр капиталдык оңдоодон толугу менен баары өткөн, приемка бүткөн августовский. Биздин райондо жалпысынан 3228 тонна көмүр даярдалышы керек биз билим берүү тармагына. Азыркы учурда айыл өкмөттөр тарабынан тендерлер өтүп келишимдерге чыгып атышат. Бул 1-сентябрга эпидемиялык абалга караша биз дагы өзүбүздүн иш аракетти кыла беребиз, но онлайн режимде болобу, жанакы Zoom программасы болобу, биз өткөндө штаб өткөзүп, райондун деңгээлинде биздин 1-класска бара турган мектептерибиздин окуучуларыбыздын саны 1100 окуучу. Ошол окуучулар окууга барабыз десе, толугу менен мектептин баары даяр. Кышкы даярдыктар өз убагында жүрүп жатат. Санариптештирүү боюнча эгер чындыгында дистанттык окуу болуп калса мектептерде интернеттин абалы кандай сиздерде? Бизде ошол штабта да ошол маселе көтөрүлдү. Тилекке каршы толук кандуу интернет жеткизүү биз алыскы бир Шамшы айылынын Чоң Жара айылы, Арпа Тектер деген айылдарыбыз бар. Бир 2-3 гана айылыбыз, калган жерлерге интернет жетет. Ошол айылдарды биз баягы алыскы аймак катары толук кандуу окууну баштай берсек деп сунушубузду билим берүү тармагына берип атабыз. Эгер алар кабыл алса, биз ошол алыскы аймактарды ошо фактически эле окуу жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Сиздерде мынакей сөзүңүздү бизди телегөрүүчү суроо берип бөлүп койду эле, урматтуу Нурлан мырза. Санариптештирүү боюнча айтып аттыңыздар эле, мынакей Кемин району бул чындыгында эле тоолуу район болуп эсептелинет. Кээ бир мына Чоң Кемин өрөөнүн ичиндеги айылдар тоонун арасында жайгашкан. Ал жерде интернеттин абалы кандай? Бизде Кемин району, мен жана аста айтып кеткендей, 200 чакырым тартылды. Биз Чоң Кемин өрөөнүнөн алысыраак Актүз айылына чейин оптика линиясын тартып барып жеткирдик. Чоң Кемин өрөөнүнөн толугу менен оптика линиялар жеткирилди. Болгон мамлекеттик, муниципалдык мекемелердин баардыгына мына интернет оптика линиялары тартылып коюлуп калды. Андан тышкары азыркы убакта биз жана электронный дневник деп ошол боюнча азыр иш жүргүзүлүп жатат. Бир 3-4 компаниялар өздөрүнүн баягы сунуштамаларын берип атат. Ал боюнча биздин райондук билим берүү мекемеси азыр карап чыгып анализдеп туруп, анан бир жакшысына келип токтолуп иш жүрөт бул багытта. Мугалимдердин саны кыскача толуп берген. Жетиштүү мугалимдер быйылкы жаңы окуу жылына? Бизде мугалимдердин саны 722, азыркы учурда бирок 17ге жакын мугалим жетишпейт. Бул физика, биология, тарых, музыка ушундай сыяктуу
негизинен бул предметтерди биз тартуу боюнча иш аракеттер жүргүзүп атабыз. 17 деген өтө деле чоң сан эмес. Сиздерде? Бизде 645 мугалим эмгектенет. Мектептер боюнча бир 15 мугалим жетишпейт районубузда. Алар боюнча дагы азыркы жогорку окуу жайларда мына бүтүп келген жаңы жаш кадрларды тартуу боюнча билим берүү министрлиги менен ушул жогорку окуу жайлар менен тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Рахмат. Бул жерде дагы калуу тилек келиптир. Каныбек Самалбековичке өзгөчө ыраазычылыгыбызды санитардык эпидемиологиялык борборубуздун жалпы жамаатынын атынан билдиребиз. Рахмат, жакшы иштеп атасыздар дептир. Убактыбыз акырына соң келип жетти. Аймактарды ушул суроону берип коеюн. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында кандай долбоорлор ишке ашып жатат? Биринчи Чүй району, андан кийин Кемин району жооп берип койсо жакшы болот эле деп. Кыскача 2 гана мүнөт убактыбыз калды. Аймактарды өнүктүрүү боюнча биз таза сууга басым жасаганбыз. Жаңы ишканаларды ачканга биз ошо районубуз боюнча 30тан ашык пункттан турган иш-чарабыз бар болчу. Жалпы суммасы 612 миллион сомдук. Азыр чындыгында могу пандемия чоң тоскоол болду. Ошо карабастан биз районубузда жаңы ишкана 112 миллион сомго текстиль трансты жаңы бир дочерний филиал ачылып атат. 163 миллион сом таза сууга проект бүттү. Бир жуманын ичинен кийин вот эксплуатация кылабыз. Жалпысынан баягы өзүбүз койгон иш мерчемдерин бир 89% ишке аткарабыз деген ойдобуз. Рахмат. Сиздерде кыскача мүмкүн болсо. Кемин районунун аймагында 33 ушул региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санапташтыруу жылынын алкагында бекитилген өзүбүздүн мелчемделген 33 пункттан турган долбоорубуз бекитилген план иш-чарабыз бар. Ал жерде 6 бөлүктөн турат. Ошол эле айыл чарба тармагында, билим берүү тармагында, туризм тармагында, өндүрүш тармагында бүт ушу бөлүнгөн болчу. Алардын баардыгы бизде бүгүнкү күнү кызуу иштерди биз ушу пандемияга баягы карап токтоп калбай өз нугунда жүрүп жатат десем жаңылышпайм. Ошо ал жакта саламат сактоо мекемелеринин оңдоодо келген, билим берүү мекемелеринин оңдоо, таза сууну киргизүү, жаңы өндүрүш ишканаларын ачуу боюнча, мына сүттү кайра иштетүү ишканасы боюнча бүгүнкү күнү жумуш жүрүп жатат. Анан буга эми кеңири токтолсок, биздики абдан көп пландарды коюп алганбыз. Ушул алардын баары өз нугунда көзөмөлдүү иштер аткарылып жатат. Рахмат. Биздин убактыбыз тилекке каршы соңуна келип жетти. Чындыгын айтканда WhatsApp аркылуу дагы абдан 111 суроо келиптир WhatsApp аркылуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде берилген WhatsApp'тагы азыр суроолордун баардыгы мен акимдерге тийиштүү суроолордун баардыгын жөнөтөмүн. Мен сиздерге сөз берем, себеби 111 суроого жооп беришке биздин убактыбыз, саатыбыз жетпейт. Суроонун маанисине жараша сиздер, мен ойлоймун, кабыл алып, андан кийин керектүү болсо байланышып, көйгөйлөр болсо же болбосо калуу тилекти окуганга жардам берет болушуңуздар керек. Эң башкысы, урматтуу Нурлан Алтынбашевич жана Каныбек Сагынбекович, ушундай алтында убактыңыздарды бөлүп, ушундай кыйын кырдаалда, чындыгын айтканда сиздерде азыр мынакей күзгү мектепке даярдануу жаңы окуу жылына, андан тышкары мынакей жыйын терим болуп атат, андан тышкары COVID-19 менен күрөшүп болуп атат. Ошолордун баардыгы болуп атса дагы ушу 1 саат убактыңыздарды бөлүп бизге келип, ушу телекөрүүчүлөрдүн эң башкысы кызыктуу суроолоруна жооп берүүгө аракет кылганыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздер Кемин району жана ошондой эле Чүй районунун жүзү болосуздар. Сиздердин ишиңиздер менен биз калайык калк ошол райондун элинин жакшы болсун жана ошондой эле ошол жердеги калктын көңүлүн, ошолордун ден соолугун байкоого туура келет да. Мен бүгүн байкадым телекөрүүчүлөрдөн келген суроолор жана ошондой эле WhatsApp'тан келген суроолор менен. Демек, ишиңиздер чындыгында эле алгылыктуу болуп атыптыр. Ошентип улана берсин, жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Эң башкысы оорубаңыздар. Сиздердин жамаатыңыздарга жана ошондой эле жалпы Кемин жана Чүй районунун тургундарына ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Эркин микрофон бар. Сиздерди көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө калуу тилек айтып өтсөңүздөр болот. Негизи биринчиден сиздерге дагы сизге жана сиздин жамаатыңызга да терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, бизде аткарылып жаткан иштерибизди жалпы Кемин элине, баягы жалпы элге тартуулап бергенге, платформа түзүп бергенсиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле учурдан пайдаланып, Кемин эң негизги саламаттык сактоо кызматкерлерине кылып жаткан ушул күнү түнү дебей кылып аткан эмгектерине терең ыраазычылык Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, Кемин элинин атынан терең ыраазычылык билдирет элек. Ошондой эле ушул кырдаалда ынтымакта, мына жана айтып кеткендей эле Кемин биримдиги, Берешең Кемин, буга окшогон көптөгөн группалар түзүлүп, Кеминдин атактуу байкерлери
кызматкерлерибиз, демөөрчүлөрүбүз ошолордун баардыгына ушул оорубузду колдон алып жардам берип атканыңыздарга, колдоп жүргүзүп, биргеликте иш кылып атканыңыздарга терең ыраазычылык билдирип кетет элем учурдан пайдаланып. Ошондой эле ушул кырдаалда абдан мындай чоң салымын кошкон биздин районубуздагы өнөр жай ишканаларына дагы терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Жалпы элибизде тынччылык болсун, ынтымак болсун демекчимин. Ушул санитардык нормаларды сактап эле кырдаалдан ынтымак менен, биримдик менен, тартип менен бул ооруну биргеликте жеңебиз деген терең ишеничтебиз. Рахмат. Сөз сизде. Урматтуу Чүй районунун тургундары, бул илдет чындыгында биз үчүн чоң сыноо болду. Кесиптешим айткандай эле, бул илдетти ынтымак, биримдик, баардыгыбызды сыйлоо менен мына мамлекетке күч келтирбей, ошол жерлерде ошо биздин медиктерибизди колдон буттан колдоп, медиктерибизге моралдык, материалдык жардам берип, жөнөкөй жарандарыбыз ошо тамак ашынан бери уюштуруп, ушу бул илдетке баарыбыздын салымыбыз чоң болду. Учурдан пайдаланып, ошол илдетке жардам берген, концентратор алып бергенге медициналык оборудованияларды, дары-дармектерди, жөнөкөй эле транспортты, бензинди, канча деген чыгымдарды ошол өзлөрү эч кимге айттырбай эле жардам берген биздин демөөрчүлөргө чоң миллиондогон жардамдарды берип атышат. Ошол биздин волонтерлорубузга, жөнөкөй фермерлерибизге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушул сыноодон кийин мына медицина тармагына баардыгыбыздын көз карашыбыз башкача болуп калды. Эң негизгиси ден соолук экен. Тилекке каршы жанакында жоготуулар болду. Учурдан пайдаланып ушул биздин туугандарыбызга көңүл айтат элем, кайраттуу болуңуздар. Бул да болсо бир Кудайдын буйругу экен. Мындан ары ушундай кыйынчылыктар болбосун, ушул башыбызга түшкөн чоң апатты биргеликте, ынтымакта жеңебизге деген чоң бир үмүтүм бар, жана каалоом бар. Рахмат, урматтуу Нурлан Алтымышевич, Каныбек Сагынбекович, убактыңызды бүттарды бөлүп келгениңиздерге дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик каалоо менен бүгүн биз эфирибизди аяктамакчыбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.